сүйлөгөндөрдү апарып камап койдурган. Баарыбызды чекеден булар урукчан кылып бүттү. Ашчада айдап жүрмүн, мынчалык кыйналган. Архитектура чоң ката кетиргенде 5400 сом болгон деп эсептесе, 2024 жылы бул көрсөткүч 8000 сом. Бишкек ош катамына бир күн муруп милдет ала турган болуп калдык дейли. Ал эми Кыргызстанда 9,7% түскөн. Бош врач жок, бардыгы жумуш кылып атышат. Техосмотр, осмотр анан кийин. Дал ушул тар бөлмөдө болгон окуя эки адамдын тагдырын болуп көрбөгөндөй өзгөртүп жиберген. Эрте келген мен саат 7-де. Кыргызстанда пенсия кимдерге берилет? Анын кандай түрлөрү бар? Кыргызстан ушул 5 жыл аралыгында кандай өзгөрдү? Айдоочунун дарыгерге кол көтөргөнүн көрүүгө болот. Биз бул жака жарандардын кайрылуусу боюнча келдик. Бирок башында эл кышкысын жылынып, жаксын эс алуусу үчүн ачылган.